жубайым менен уруша турган болсом, өзүмдү кантип кармап калам? Бул эркектер эмне үчүн ошентип агрессивдүү болушат? Ар бир кылмышты биз деген жашырбай, ачыкка чыгарып айтышыбыз керек. Зомбулук эмне, зомбулуктун кандай түрлөрү болот? Мыйзам жазылгандан кийин ошонун баардыгы аткарылышы керек иш жүзүндөчү. Эмне үчүн эркек өзүн агрессивдүү алып жүрөт? Салам, урматтуу достор. Бүгүн биздин студияда гендер боюнча эксперт жана психолог Адинай Жапаралиева. Саламатсызбы? Салам. Адинай аялдардын укуктарын коргоо тармагында эмгектенип келет жана зордук зомбулукка кабылган аялдар менен иштөө боюнча чоң тажрыйбасы бар. Адинай, сен коррекциялык программанын алып баруучулардын бири элең. Ошол коррекциялык программа тууралуу айтып берчи, бул эмне, ким үчүн иштейт, кандай иштейт? Коррекционный программа деген бул үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарга атайын иштелип чыккан. Негизи деген бул Дуудский программанын бир түрү болуп эсептелет. Дуудский программадан келген болчу бизге Кыргызстанга 2017-жылы. Ошол 63 мыйзамда киргизилген, үй бүлөлүк зомбулукка каршы карата мыйзамда. Ошол жерде алып баруучулар негизинен мурда аз болчу. Ошол себептен дагы бул программаны көп мындай актуалдуу эмес болчу да. Анткени ведущийлер, алып баруучулар аз болгондуктан, адистер жок болчу. Ошол эле ал зомбулук жасаган адамдар менен иштей турчу дагы кабинеттер жок болчу. Мындай колдоо азыраак болчу да мамлекет тараптанчы. Анан кийин бара-бара ошол 2019-жылдары деп адашпасам 2019-жылдар бул актуалдуу боло баштады да. Анткени деген мамлекет чынында бул программа бизге абдан керек экенин айтып чыгышты. Ошол эле мамлекет тарабынан НПД деген нерселер бар, приказ, мамлекеттин стратегиясы бар. Ошол жакка да киргизилген болчу. Адистерди даярдалсын депчи. Ошол кризистик борборлор адистерди даярдай баштаган болчу да. Эң биринчилерден болуп бул программаны деген кризистик борбор шанс өздөштүргөн болчу Кыргызстанда, анан башка кризистик борборлорго таркатылган да. Анан бул программаны бүгүнкү күндө ошол кризистик борборлор абдан жакшы өздөштүрүп алышкан. Анан ошолор башка адистерди окутуп таркатып жатышат да. Бул программада силер эмне кыласыңар? Ошол зомбулук жасаган кишилер менен иштешип, аларды үйрөтөсүңөрбү? Же дагы кайсы актылар жасалат? Коррекционный программа деп айтканда көбү ойлойт да, бул деген жүрүм-түрүмүн оңдойтурчу программа. Негизи бирок көбү деген адашып, бул психологиялык сабак деп эсептейт да. Негизинен андай эмес. Бул жерде деген эгерде аял зомбулуктан жабыркаса, ал коргоо ордерин алат, арыз жазыпчы. Ошол коргоо ордерин кийин ошол узартылган негизинде участковый деген зомбулук жасаган адамды сөзсүз түрдө коррекционный программа жөнөтүшү керек да. Коррекционный программа жөнөткөндө ал программа деген эки түргө бөлүнөт. Бул биринчиси деген индивидуальный деп айтылат. Экинчиси болсо добровольный деп айтылат да. Индивидуальныйга бул ал сөзсүз түрдө келиши керек болот да. Ал деген бир айдын ичинде аны менен чогуу иш алып барышат да. Ал жерде коррекционный программада сөзсүз түрдө бул аял жана эркек алып барат. Эмне үчүн эки адис алып барышат? Эмне үчүн аял менен эркек алып барат? Себеби деген ошол коррекционный программаны алып барып жатканда зомбулук жасаган адамга көрсөтүүнүн негизинде да бул ар бир зомбулуктуу окуяны, системаны негизи зомбулуксуз уруш чатагы жок эле чечсе болот дегенчи, бири-бирине карата жасаган мамиле аркылуу ошол негизинде эсептелинет да. Коррекционный программага келгенде ошол эркектерди көбүнчө жөнөтүшөт. Жана мындан тышкары бул аялдарга дагы атайын бар. Аялдарга жана эркектерге деп бөлүнгөн программа да, коррекционныйчы. Бирок биздин Кыргызстанда көбүнчө эркектерге карата көп алып барылат. Силер ошол эркектер менен иштештиңер, андан кийин мындай бир результат барбы, көрдүңөрбү? Алмашып атышабы ошол эркектер, ошол жүрүм турумдары, үй бүлөлөрүндөгү мамилелер өзгөрдүбү? Ооба, өзгөрүүлөр бар негизинде. Себеби деген коррекционный программага келгенде эң биринчи баардыгы тең сопротивление көрсөтүшөт да. Мен кылган эмесмин, ал өзү күнөөлүү деген стереотип ой жүгүртүү менен келишет. Анан коррекционный программанын эң башкы сапаты бул ошол
сен кылган ишинди көзгө аркылуу сага көрсөтүү да, мындай жалпак тил менен айткандачы, өзүм жүрүм турумумду көзгө аркылуу карап көрчү депчи. Ошол жерден зомбулук эмне, зомбулуктун кандай түрлөрү болот, алар эмнеден чыгып келет, эмне үчүн сиз мындай зомбулукту өзүңүздү агрессивдүү алып жүрөсүз деген талкуулар көп болот да. Анан ошол жерде коопсуздук план деп коет. Ошол эркектер өздөрү коопсуздук план менен иштешет да. Эгерде мен өзүмдү агрессивдүү сезсем же жубайым менен уруша турган болсом, өзүмдү кантип кармап калам деген коопсуздук план менен иштешет да. Анан көбү деген бул программаны иштегенде көп негизи өзгөрүүлөр болду. Эркектер тараптанчы көп катышуучулар айтты, биз деген мурда өзүбүздү кармана албай, сөгүнүп, сагынып, кол көтөрүп, ошо уруш чатакка сразу эле батып кетсек, азыркы учурда уруш болоордун алдында мен эшикке чыгып кетем же өзүмдү карманганга аракет кылам, мурдагыдай болбой калды, ой жүгүртөм же жүрүм турумум деп көбү айтып кетишет да. Сиздин оюңузча ошол эркектер эмне үчүн ошентип агрессивдүү болушат? Эмнеге өздөрүн кармана албай, ошондой кичинекей уруш болсо эле сразу мындай чоң бир скандалга айланып, зомбулукка айланып кетип атат? Бир эле сапат деп айтпайм, бир нече маселелер көп да мындайчы. Коомдо болгон социалдык ролу алардынчы. Ошол эле кичинекей чагында болгон үй бүлөлүк модель туура эмес болгондор, үй бүлөдө мүмкүн зомбулук көргөн, зомбулук жасаган үй бүлөдө өскөндүр аларчы. Же болбосо ошол эле адам баласы негизи өзүнүн оюн так айта албаса, эң башкысы биз агрессивдүү түрдө сөгүнүп, сагынып баштайбыз да. Эгерде мындай жакшы мамиле, социалдык мамиле кура албагандыктан дагы көп болуп кетет да. Ошол Сүйлөшкөндү билбейт. Отуруп алып, мага бул жакпай атат деп отуруп диалог курганды билбейт. Жубайы экөө бир жерде отурат да, комнатада отурушат. Ошол комнатада отурганда жубайына айткысы келет да, алчы тетиги столду бияка алып келип жылдырып койчу деп айткысы келет, бирок аны мүмкүн диалог туура эмес түзө албагандыктан дагы мындай агрессивдүү сүйлөйт да. Анан ошонун негизинде дагы айым дагы өзүнүн жүрөгүнө катып алып, анан ошолдон дагы уруш чатак чыгышы мүмкүн да. Көп мунун себептери бир нече көп да. Эмне үчүн эркек өзүн агрессивдүү алып жүрөт дегендечи, социалдык, ошол эле культурный суроолор, коомчулуктагы үй бүлөсүндөгү, айлана чөйрөсүндөгү кандай ага таасир этерин, ошонун баардыгынын негизинде да. Ошол өмүр бою көнүмүш бир жүрүм турумун бир айда эле өзгөртүп коюу мүмкүн деп ойлойсуңарбы? Бир эле айда, бул программа? Индивидуальный программа бир ай болот. Андан кийин эгерде андан тышкары дагы групповой иш-чаралар жүргүзөт. Ал групповой иш-чараларда ошол эгерде индивидуальныйда бир эле зомбулук жасаган адам менен иштесе, групповойдо бир нече адам менен иштешет да. Ошол жерде бир 5-6 зомбулук жасаган адамдар бар, алар менен сценарийлер бар, атайын ошол коррекционный программадачы, ошол сценарийлер менен иштешет. Зомбулук жасаган боюнчачы. Анан бир айдын ичинде деген өзгөрүүлөр болот кээ бир катышуучуларда өзгөрүүлөр болбойт. Бардыгы эле өзгөрүлүп кетет деп 100% гарантия эч ким бербейт. Көбүнчө деген бул адамдын өзүнүн дээринде болот да. Эгерде адам эгерде анын каалоосу болсо, эгерде мен зомбулуксуз жашагым келет, үй бүлөм менен өзгөргүм келет, мындай жашоону каалабайм десе, ал өз аракети, өзүнүн салымын кошот да, сөзсүз түрдөчү. Эгерде кээ бир адамдар бар, катышуучулар, аларды деген коргоо ордеринин негизинде ал жерге алып келишти да. Ошол коргоо ордеринин негизинде эптеп бир ай чыдап өтүп кетейин, анан кийинкисинен көрөбүз деп коет да. Кайра ошол эле кылган адатын башташы мүмкүн да. Азыр ошо биздин өлкөбүздө бул зордук, зомбулук азайбай эле көбөйгөндөй көрүнүп атат да мага. Ошол зомбулук эмне үчүн Кыргызстанда ошончолук көп масштабта болуп атканын айтып бересиңерби? Негизи деген бул
бардыгы эле айтышат. Мурда деген социалдык тармактарда көп чыгып атпайбы? Ошондуктан көп биз ойлоп атабыз да, зомбулук көбөйүп атат депчи. Негизинде эле бул мурдатан эле бар. Бул жашообузда болуп аткан нерсе, бул айланып чөйрөнөбүздө болуп аткан нерсе. Болгону азыр ачыкка чыгып калды да. Элдер деген ачык айтып калды зомбулук жөнүндөчү. Ушул ачык айткан себеби деген ушул биздин активисттердин салымы чоң да бул жердечи. Алар деген эгерде сизге кол салса, сизге карата зомбулук жасасак, бизге крестик борборлорго, милицияга кайрылсаңыз болот деп ошол призывать эткенде, ошондо аялдар деген өзүнүн чындыгында мен өзүмдүн коопсуздугумду талап кылышым керек, мен өзүмдүн коопсуздугумду ойлошум керек деген себебинде ошол ачыкка чыгарып айта башташты да. Ошон үчүн зомбулук көбөйгөнсүп баштайт да. Анан мындан тышкарыда менин жеке оюм негизи биз деген канчалык активисттер жана башка коомчулукта бардыгы талап кылып атпайбы? Аялдарды деген биз коргошубуз керек, аялдарга карата зомбулукту биз деген аларды катуу кармашыбыз керек, зомбулук жасаган адамдарды депчи, чара көрүшүбүз керек депчи. Ошонун негизинде деген бул эркектердин ой жүгүртүүсү мындай да. Биз деген силерге ошол коопсуздукту берип атабыз. Силер деген биз аркылуу ошол коопсуздук дүйнөдө жашап атасыңар депчи. Ошол аялдар талап кылганда, кыргыз аялдарчы, биз талап кылып атпайбызбы? Күнүгө айтып атабыз, бул көйгөй жөнүндөчү. Күнүгө көтөрүп атабыз бардык тармактарда, площадкаларда, Анан кээ бирөөнүн мындай кыжыры келет да. Силер эмнеге ушундай, биз силерге коопсуздук берип атабызго, андан да жаман көрсөтүп атасыңар деп. Андан да тышкары эмне бизден муну талап кылып атасыңар деп анан кыжыры кайнашат. Анан ошондон дагы мындай тирештик болот да. Тирештиктин негизинде ошол өзүнүн агрессивдүү алып жүргөн дагы жигиттерибиз бар да. Жаңылыктарга, социалдык тармактарга чыгарыш керекпи, кандай деп ойлойсуңар? Же муну мындай өтө эле апартып жаңылыктардын баарына күндө эле мынча зомбулук болуп атат деп элдин настроениясын бузбай эле коюш керекпи? Бул жардам берип атабы ушинтип чыгарганыбыз? Сөзсүз түрдө муну деген чыгарышыбыз керек, бул жөнүндө айтышыбыз керек. Бул деген чындыгында чоң көйгөй биздин мамлекет үчүн. Себеби деген эгерде экономикалык жактан, финансылык жактан биз эсептесек, бул ар бир кылмыш, аялга карата болгон кылмыш биздин мамлекетке чоң акча тарабы чоң доо келтирет да. Ошондуктан ар бир кылмышты биз деген жаап жашырбай ачыкка чыгарып айтышыбыз керек. Андан тышкары дагы азыр мисалы үчүн кызматкерлер туура эмес мамиле кылса дагы, аны дагы ошол эле иш жүзүн жакшы алып барбай коюшат го кээ бирдечи. Анан аял негизинде аял деген өзү эмне кылаарын билбей, каяка кайрылаарын билбей калганда, ошол соц тармактарга кайрылат да, журналисттерге кайрылат. Ошол резонанс жаратып, ошол мамлекет коомчулукка кайрылганда, ошондо мамлекет дагы мындай аракеттене баштайт да. Бул окуяны биз жаап жашыра албайт экенбиз, көңүл бурбай койсок болбойт экен, биз деген муну иштешибиз керек, зомбулукту жоюшубуз керек деген ой жүгүртүү пайда болот да. Ошол биздин эркектер кичинекейинен баштап эле биздин уулдарыбыз, энелерибиз ошол зомбулукчу болуп, агрессор болуп чоңойбош үчүн кандай кеңеш бересиң? Бул деген билим берүү министрлиги дагы бул жерде чоң салым кошушу мүмкүн да. Себеби деген ар бир баланы кичинекей чагынан үйрөтүшүбүз керек. Ассертивдүү поведениягачы, ассертивдүү жүрүм турумгачы. Садиктен башталат мунун бардыгы. Ассертивдүү жүрүм турумга эгерде ар бир баланы, кызды биз үйрөтсөк, алар кийин чоңойгондо бирөөнүн границасын өтпөш керек, жеке границасын өтпөш керек экенин, бирөөнүн укугун тебелебеш керек экенин, ошол эле учурда өзүнүн укугун да тебелетпеш керек экенин алар бардыгы эске алып жүрөт да. Көп учурларда аялдар өздөрү зомбулук ичинде жашап атканын билишпейт, көрүшпөйт. Бул көп учурда экономикалык же психологиялык же репродуктивдик зомбулук болгон учурларда алар өздөрү эле билбей жашай беришет да. Биз анын жакындары, туугандары же достору катары ошону көрүп туруп, бирок анын чек араларын бузбай туруп, кандай намек кылсак болот, же кийгилишпей эле жүрүшүбүз керекпи, бул алардын үй бүлөсү деп, же
кандайдыр бир айтпай туруп бир жардам көрсөтүшүбүз керекпи? Кандай деп ойлойсуң? Эгерде ушундай жүрүм турумду байкап калсаңыз, айлана чөйрөнүңүздө сөзсүз түрдө ага кеңеш, рекомендация берсеңиз болот да. Сага болгон бул мамилеси, мындай мамиле негизинде туура эмес. Бул зомбулуктуу жүрүм турумга кирет. Сен мүмкүн адиске кайрылып көрөсүң, бул неме зомбулук боюнча депчи. Бул жүрүм туруму боюнча деп айтыш керек да. Бул жүрүм туруму боюнча адиске кайрылып көрсөң болот. Кризистик борборго чалып көр, кайрылып көр. Мындан тышкары горячий линиялар бар, ошолорго чалып кеңеш алып көрсөң болот деп ненавязчиво айтса болот да. Эгерде кол көтөрүү учуру, фактылар бар болсо, анда сиз деген ар бир адам анонимдүү түрдө болсо да болот да. 102-ге чалса болот. Же кризистик борборлорго чалып маалымдаса болот. Көбүнчө 102-ге чалып маалымдаса болот да, эгерде ушундай зомбулук фактысы болсочу. Мүмкүн жаракат алган аял өзү кайрыла албай болгон учурлар болот да. Эгерде ал ошол эле экономикалык же психологиялык зомбулук болсо, ал жерде деген мындай кол көтөрүү учуру эмес да булчу. Бул деген көбүнчө сөз менен басат да адамчы. Ошол учурда сиз деген таанышыңызга ошол рекомендация берсеңиз болот да. Кризистик борборлорго барып кайрылып көр депчи. Ал жерге барып кайрылганда аяктан адистер түшүндүрүп берет да, эмне үчүн бул деген зомбулук болуп эсептелет экени тууралуучу. Көп учурларда ошол эле экономикалык зомбулук же психологиялык зомбулук кайсы бир убакыттан кийин физикалык да зомбулукка айланып кетиши мүмкүн да. Ошого бир аз ошого жеткирбей туруп, кандайдыр бир чара көрүү зарыл деп ойлойм да мен. Ооба, себеби деген булундай фактыларды биз байкап калсак, көз жумбашыбыз керек да. Ар бир адамдын милдети айтып коюш керек да, маалымдапчы. Бул сенин жолдошуң сага карата болгон мамилеси бул зомбулуктан турат экен, зомбулук фактысынан турат. Мындай мамиле негизинде эки түбөйдүн ортосунда туура эмес депчи, ушундай айтса болот да. Эгерде мындай канчалык деңгээлде туура кабыл алабы же кабыл албайбы деп ойлосоңузчу, ушундай рекомендация берсеңиз болот. Эгерде ошондой зомбулук фактысы, именно физикалык зомбулук фактысы катталса, көрсөңүз же немеден, анда сөзсүз түрдө 102-ге кайрылыш керек да. Эң башкысы көз жумбаш керек бул жерден. Өзүмдү бул менин ишим эмес, бул деген башка үй бүлө деп айтпаш керек да. Себеби деген зомбулук деген сиздин үй бүлөңүздө да болуп калышы мүмкүн, же сиз ошол зомбулукка кабылып калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан баардыгы мындай зомбулукту алдын алуу үчүн буга көз жумбаш керек да. Менин акыркы суроом, биз ошол коом катары Кыргызстанда аялдардын коопсуздугу үчүн баарыбыз эмне кыла алабыз? Ошол зордук, зомбулук азайсын, аялдардын жашоосу жакшыраак, коопсуздуураак болсун деп десек. Эң биринчи эле мамлекет тараптан чоң салым кошулушу керек бул жерде, мыйзам боюнча. Бизде деген Кыргызстанда мыйзамдар абдан жакшы жазылган. Эгерде аял укугу боюнча айтсакчы, бирок аны ошол мыйзам иш жүзүндө кандай аткарылат деген чоң суроо да биздин адистергечи. Ошол мыйзам жазылгандан кийин ошонун баардыгы аткарылышы керек иш жүзүндөчү. Мындан тышкары коомчулук дагы көп чоң салым кошот да бул жердечи. Эгерде аял ачыкка чыгарып же бир жака кайрылам десе, коомчулук колдой коет же болбосо туугандары, эң башкысы бул туугандары, айлана чөйрөнөсү аялды колдоп турушу керек да ар дайымчы. Сен бир жака зомбулук боюнча кайрылсаң, биз сен менен болобуз, биз сени түшүнөбүз, биз сени колдойбуз деген боюнча ошол культураны биз деген мындай развивать этишибиз керек да Кыргызстандачы. Коомчулук, айлана чөйрөнө биздин жакынкы досторубуз, туугандарыбыз бизди колдобосо, аялды колдобосо, бул абдан чындыгында оор да. Ошондуктан ар бир аял ушундай оорчулуктарга карабастан кайрылып, арыз жазып, коомчулукка чыгып айтып, ушул көйгөй боюнчачы, ушинтип айтканда аларга чоң таазим. Бул алар үчүн абдан чоң кадам да, зомбулуксуз жашоого салымы боюнчачы. Бизге убакыт бөлүп, студиябызга келип, ошондой маанилүү темага сүйлөшүп бергениң үчүн сага чоң рахмат. Сен бул ишиңде сага ийгиликтер, бул абдан оор, татаал жана абдан маанилүү керектүү иш. Сизге рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Көбүрөөк аялдарга бул маалыматка жетүүгө жардам берет. Комментарийлерге кайсы темаларга дагы маалымат алууну кааласаңар жазгыла. Бул темада эксперттерди таап, биздин студияга чакырууга аракет кылабыз.